просмотр кылып берип коет экенсиңер го. Муну башында эле айтсаңар, мен ошондой кылмакмын да. Барыңарга рахмат, чоң рахмат. Силер кыйынсыңар. Ар бир комментарий мен үчүн маанилүү, аябай маанилүү, жаманы да, жакшысы да. Анткени мен үчүн күйүп бышып, кыргыз эли үчүн күйүп бышып жазып атасыңар. Ошондуктан комментарийлердин бирөөсүн дагы өчүрбөйм. Бул акыркы видеомкун. Буюрса монетизацияга жетиш керек YouTube'дан. Хотя жетсе деле кыргыз каналдан анча деле кириши келбейт, но мен бер жагы 10 000 подписчик хочу. Хочу, чтобы 10 000 подписчик келсин. Эртең болсо эрте турам. Кыздарымды логопедке алып барам. Улусу барат, кичүүсү экөөбүз сыртта күтүп турабыз. Отура турган жерлер бар. Кстати, логопедке барган жерде эме да, чай ичкен жерлер бар. То есть ошол жактын эмесинен да, счетунан. Там чай, кофе ичип отурсаң болот. Сонун дивандар бар, стулдар бар, детский паркы бар, иттери бар, сонун. Кичинекей кичүү кызым менен отуруп алып, ушу кызымды күтөбүз. Кызымдын логопеди 40 мүнөт болот, анан 15 мүнөт оттук, анан экинчи сабак башталат эгерде 2 сабак. Ошол моменттерде кичүү кызым экөөбүз магазинге барып келебиз. Өзүнө жаккан анча мынча таттуулардан алдырат. Алып, анан келип, жанагы кичинекей паркы бар, ошол жакта отуруп күтүп турабыз. Кааласак ичинде кирип ойнойбуз. Ошо, менин күнүм ушинтип өтөт. Декреттен тажадым. Ооба. Декреттен я уже хочу работать, честно. Вот я на все курсы я обучилась. Онлайндан акча таап, киреше таап деген IT алды болуш керек. IT-дан башкасын баарын окудум го дейм, мне кажется. Баарын окудум, бирок ошонун баарына какой-то бир билимдерди алдым. Аябай ыраазымын. Эң акыркы графический дизайн ага аябай жакты. Анткени өзүмдүн да профессиям программист, техник. Все равно в душе хочется вот что-то творить. Ошо графический дизайн аябай жакты. Сонун эме дагы мугалимдер бар экен, ошолордун да сабактарын алгым келип атат. Что-то немного дорогие, честно, графический дизайн сабактары кымбат эле болот экен. Эркин айым мени аябай эле сонун кылып үйрөтүптүр. Бирок все равно хочется еще какие-то знания взять. Такыр мындай любой билимде жанагы ийне менен кудук казгандай чыга берет го, бирдем сени үйрөнгүң келе берет, улам үйрөнүп бүтпөйсүң. Ошондой экен да. Чего-то мне не хватает. Вот хочу практиковать. Наверное, много практики пока не хватает. Аябай көп практика кылгым келип атат. Киреше таап баштадым. Кудайга шүгүр. Ошо эми YouTube'дан дагы хочу подписчиков, хочу. Анткени это тоже энергия, это баланс. Менден дагы какой-то бир пайдалуу видеолор чыгышын каалайм, бирок я не знаю пока что. Мурунку каналымда жалаң түрк тилин киргизчим, и ал жактан дагы менден какой-то польза болгон да. Бирок ал каналымды кийин жаап салдым. Анткени Турцияда жашоом жөнүндө көп видеолор тартып баштагам, анан хейтерлер толтура комментарий жазып атса, ошолорду көтөрө албай, короче, удалила, сатып салгам каналды. Азыр болсо андай комментарий акыркы видеого жазса деле, что-то не трогает. Наоборот, радуюсь, да, классно. Просмотр болуп атпайбы. Жаман комментарий жазсаңар деле ошол жакта эмен кетет да. Даже Instagram болобу, TikTok болобу, каяка бир любой бир комментарий жазсаңар, жаман болсо деле, ошол каналга силер какой-то үзүрүңөрдү берген болосуңар. То есть канал продвижение болот. Билчү билеңер. Ошондой. Анталияга жолдошум менен, эки кызым менен Анталиянын кайсы шаарынан пока айтпай эле коеюн, ошол шаарга барып жашагым келип атат. Бирок азырынча временно бул жакта калышыбыз керекпиз. Кышты буюрса бул жактан өткөрөбүз, анан посмотрим. Мен дагы деле Турциянын гражданине боло элекмин, анткени бул эме болду да. Короче, интернеттен жана рандеву толтурганда аферисттерге попал болуп калдык. Вкусно. Спасибо, жаным. Спасибо, рахмат. Анан кийин, короче, 2-3 жыл бою ошентип биз документибизди продление кыла албай калганбыз. Я была беременной, коронавирус бар болчу. Короче, Кыргызстанга кирип чыгыш керек болчу. Рисковать не хотели ни ребенком, ни собой, ни здоровьем. Анан биз 3 жыл бою, короче, дома сидели. Анча кыска эле жолдорго барып келчи кайрача. Анан 3 жылдан кийин биз уже документти жасатып, эми дагы 1 жыл жазачым керекмин, потом гражданствого берем. Хотя уже 2 баланы төрөп берсем деле Турцияга пока гражданство ала элекмин. Турцияда документтерди бүтүрүш өтө кыйын. Коррупция жок бул жакта. Коррупциясы жок. Анан мындай татаалыраак документтерди бүтүрүш
даже очередь алган эле бер жагы бир 20-30 страница толтурасың болуш керек документти уштуп. Очередь алыш үчүн эле, документиңди алыш үчүн ошонун баарын толтуруп, анан кийин очередь аласың. Очередь алгандан кийин дагы анча андай мындай документ дайындап бер дейт. Аларды дайындайсың, ошентип күйөөң кошо чуркайт. Тиги эме деп айтышат го, кыргыздар же болбосо орустар баарын эле айта беришет эме депчи, типа арзандар да депчи. Арзандар, нифига, иностранецке үйлөнүш үчүн дофига акча кетет бияктан. Эмеси хлопоттору өтө көп, нерв, документти бүтүргөнгө эле бир нерв, бир 5 жыл 10 жыл картайып кетесиң. Любой темада. Налог андай мындай бүт кымбат. Айтып атам го, до сих пор мен бияктан гражданство ала элекмин. Бир жылдай, наверное, чуркайм. Ошо. Хотя 3 жылда эле алышым керек болчумун да. Ошо до сих пор кээде эмелер текшерип келишет экен, милициялар келип, кошуналардан же бияктагы бирөөлөрдөн бул жакта ушундай иностранец жашайбы, силер билесиңерби деп ушинтип сурап, акырын кетип калышат экен. Даже үйлөрүнө чейин проверка болуп келишет экенчи, эле жашап атабы депчи. Мага бир эле жолу антип проверка келген. Ошондой серьезныйраак туристтерге, турист болуп бүтпөй койдум го, иностранецтерге ошо. Силер болсо лайк, подписка, анан жакшы комментарий калтыргыла. Жаман комментарий калтырып мага зачем, туурабы? Все равно настроениямды түшүрө албайсыңар. Жакшы комментарий, жакшы сөз жанды эргитет дейт го. Ошо. Азыр болсо бир аз спорт менен машыгам. Балдарымды уктатам, кызым?